Кандай айып коюптур сизге негизги? Жанагы массалык баш аламандыкты уюштуруу, бийликти күч колдонуу менен басып алуу дегендердин бүт баарын комиссия изилдеп чыгып, булардын баары чындыкка жатпайт деп аны четке какты. Себеп ага дагы илештирсе болот. Эч илине турган жери жок да, тескерисинче ошол жерде стенограммада жазылып турат. Мен бир эмес 3 жолу айтып атам. Конституциялык талаага келели, тартип менен барабыз. Дегендей кылып. Мен сөзүмдү айттым. Бүгүн ошол комиссиянын төрайымы баш прокурорго караганда 5 эсе күчтүүрөөк прокурорлук кызматын аткарып, биздин кээ бир кесиптештерибиз ошол комиссияга мүчө болгондор ушунчалык бир жан үрөп, аябагандай каттуу буйрук алганда, ушундай бир каттуу буйрук алган. Түшүнөм, мен эми пенсия керек болуп атат бирөөгө дагы бир жерге бирөөсүн орноштуруу керек болуп атат. Ушундай жолдор менен, бирок аларга да таарыныш андай жок. Алардан бийик болуш керек дагы. Жараткан бар, жараткан баарын көрүп, сезип турат. Экинчи кылмыш эмне экен анан? Экинчиси баягы эле ошол чегара. Чегара, мен мына жердеги бүт бардык документтерди негизинде далилдеп бердим. Бирок мен былтыр айткандай да, кесиптештер, муну ал калем деп бердим да былтыр, мен калем деп көрсөттүм да. Ошондо 70 канча депутат 100% туура деп берди да. Бирок эртең бул калем эмес, бул кайчы экен деп келсе, кечирип коесуңар, кайчы экен биз билбей калыптырбыз деп кайра добуш бересиңер деп айтпадым беле. Мына ошол былтыркы айткан окуя быйыл 1,5 жылдан кийин көрүнүп атат. Процедура кандай болот эми мындан ары? Процедура ар кандай болот? Жанагы тергөөчүдөн көз каранды деп атпайбы баш прокурор? Мындай чакырып деле сурак бере берсе болот эле го деп айтса, ооба биз бүгүн уруксат берсеңер чакырып сурак бере беребиз, бердире беребиз. Сурак берилип бүткөн да былтыр. Ошону айттым мен. Чакыруу бар болду? Жок, эми булар түнү менен жазат, эртең менен берет да. Же мүмкүн азыр мен кабинетте күтүп тургандыр, билбейм. Сиз мандатыңыздан ажыраган жоксуз процедура боюнча? Жок, булар ошол тартууга гана уруксат берди. Бирок кийинки кадамдарын билип турасыздар. Депутат бойдон кала бересиз? Азырынча ошондой. Эми азырынча деп атам, азыр эми бул чечим кабыл алынып, токтомго кол коер азамат тергөөчү жана жетекчилик кандай кабыл алат, кандай чечим кабыл алат, ал андан көз каранды. Ошондо азыр башкы прокуратура сизди баягы чегара маселеси боюнча гана жоопко тартабат, ошол боюнча гана айыптап алат, ошого гана уруксат берилет. Ошого гана, ооба. Анан жанагы башаламандык, бийликти басып алам, тиги бул дегендердин баары четке кагылды. Себеп бир мындай бир ийне учуна илип алар себеп жок да, бирок аракет аябай күчтүү да. Абдан күчтүү. Сказала же, что по представлению генпрокурора проголосовали, не по заключению комиссии. Она только что так сказала. А там разницы нету. Комиссия очень половинчатое решение приняли, да? По первому, там в одном представлении 3 статьи. Вот. И из них очень громкая, достаточно известная, это попытка устроить массовые беспорядки и насильственным методом захватить власть. Вот эта статья категорически абсолютно никакой критике не подлежит. Поэтому комиссия вынесла решение, что это как бы не хотели, как бы не тянули, она не тянет. А сколько депутатов всего проголосовало, зарегистрировано? Ох, вот этот момент я не посмотрел. Около где-то там 17, по-моему, против, 61 за. Адахан Кемсабаевич, эмне себептен уруксат беришти деп ойлойсуз депутаттар? Бул сиз саясий иш катары айтып жүрбөйсүзбү негизичи? Эми бер десе берет да, бер десе берет. Мага кесиптештер келип туруп, мени кечирип коесуз деп ыйлам сурап атпайбы? Кечирем айланайын, аман эле болду деп атпайбы? Аман эле болсоң эле болду. Мен мына азыр сүйлөгөн сөзүмдү айттым. Тергөө жүрүп атканда былтыр райондук жер инспекциясынан ошол кездеги жергиликтүү жетекчини алып келиптир, башы таңылуу, эмне болду эле десем, ошо кулап түшүптү дейт, жок дейт, эмнеден мээге бир шишик чыгып, ошодон операция болгонуна 3 күн болду эле дейт. Мен сизди көрбөй атам дейт да, көзүм жакшы көрбөй атат дейт. Анан тергөөчү сурап атат да, муну тааныйсызбы десе, тааныбай турам дейт.
сиз ошол жерге барган белеңиз десе, барган жок, мен барган эмесмин дейт. Мындайча айтканда эс тутуму дагы кеткен да. Ошол 3 күн башта операция болгон кишини сүйрөп келишин мен азыр айттым трибунадан. Мынчалыкка барбагыла, мындай мыкачылыкка барбагыла. Ошондо мен абдан жаман ушундай бир толуп кеттим да айттым. 20 кишиден эмне кыласың, силерге жалгыз мен керекмин. Мен керекмин. Булардын бирөө да катышкан эмес, жалгыз мен керек болуп атат. Мен алгыла деп кол коюп берем, алып кел кагазыңды деп айттым деп азыр трибунадан айттым. Ошондой. Сиздин мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот эми? Ушул суроону дайым бере бересиңер да. Менде кадам дайым бир эле кадам. Мен эстерткандан бери эле кадам түз кадам. Аяка бияка кыйшаң деген кадам жок. Балким тарапташтарыңызга кайрылып, Тарапташтарга кайрып чогулуп атышкан экен. Тарапташтарга мен дайым эле ушундай деп айтып келем го. Мыйзам. Эми тарапташтар өздөрү чыгып аткан болсо, азыр трибунадан да айттым. Тынчтыкка чакырасыңар, ынтымакка чакырасыңар. Эртең кокустан ушул нерсе толкундап кеткен болсо, дагы келип Мадумаровду ушул жерден айыптаганыңарды токтоткула деп. Мен тарапташтарга эмес, депутаттарга эмес, биздин фракциянын мүчөлөрүнө дагы бир басып барып койгон жокмун. Ушундай деп кой, ушуну колдоп кой дегендей болуп, аны баары моюндарына алышты. Бир да кишиге басып барган жокмун, бир да кишиден көмөк да сураган жокмун, бир да кишиге муну айтып кой деп суранган да жок. Вы будете сотрудничать со следствием, если вас пригласят на допрос? Они с удовольствием пригласят. Я же в прошлом году сколько там ходил, вы же знаете. А вы будете ходить, если будут вызывать на допрос? Естественно, если у них какие-то вопросы есть, я готов. Вот они, документы. Ну, по-моему, все убедились сегодня, если в том числе следователь тоже убедился, что это бесперспективное, бесполезное дело, но что поделаешь, заказ. А не это, я в глазах могу читать. Вы нас простите, мы ни при чем, но көріп атасыңар деп белгі қойып қойып, как-то наши хозяева этого хотят. Но вы ожидали от коллег вот такого вот решения, Да. что частично? Да. Какое частично? Ну, то есть половину разрешили, половину признали, что нет. Нет, я вчера говорил, что от наших коллег можно ожидать все, что угодно, потому что такая страна. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.